ЛТР каналында жаңылықтар маалымат қызматы, студияда мен Қуат Қуанышбек уулу. Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Ысыкөл облысына болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында Балыкчы шаарындагы социалдык объекттерди көрүп чыкты. Аталган каладагы Лев Толстой мектеп гимназиясында болуп, анда жүрүп жаткан ремонт иштерине күбө болду. Ошондой эле оңдоп түзөөгө муктаж Манас орто мектебин кыдырды. Билим уя азыркы тапта ремонтко муктаж. Кышында эмес, жаз көз мезгилинде окуучулар ушул билим алышат экенин Айпери Самат кызы баяндайт. Акырындык менен ар бир кыймылды кылдат үйрөнүп жаткан окуучулар. Булар Балыкчы шаарынын Лев Толстой атындагы билим уянын бүтүрүүчү классы. Алардын кандай шартта кантип билим алышканы келген адамга сыртынан эле байкалат. Таза, баары иреттүү жайгашкан. Окуучулар көп, мектеп 960 орунду. Азыр 1562 бала билим алууда. Класстардын баары толгон. Ошентсе да ар бир окуучу ыраазы. Жакшы окутат, ремонт болгондон кийин абдан жакшы болду. Эжелери жакшы окутат, образованиясы жакшы. Мен бул мектепте 11-класска чейин окуйм. Дене тарбия сабагына катышып жаткан 2-класстагы Айминадагы мектебин башка билим уяларга алмаштыргысы келбейт. Классташтары менен ремонтту бардык шарты бар гимнастикалык залда түрдүү мелдештерди өткөрүп жатканына сыймыктанат. Мен бакта окуп баштаганда бакта спортзал болчу, бак сонун болчу. Мага ойломо Толстой, Лев Николаевич Толстой стол өлө жаккан мага. Потому что такта бир отличник бар. Класстар заман талабына ылайыкталган, дуалдары сырдалып, эшик терезелери жаңы, жылуу. Алсак кыргыз тили кабинети сабак өтүүгө ыңгайлуу болуп өзгөртүлгөн. Акталып мурунку заманга ылайыкталган болчу. Азыркы заман талабына ылайыктуу жасалгаланып, жаңы окуу жабдыктары менен жабдылып, мугалимге да жана окуучуларга дагы азыркы учурдагы окуу буюмдары менен жабдылды. Аталган мектепте 65 мугалим эмгектенет. Анын 23-ü ушул эле Лев Толстой атындагы билим уянын бүтүрүүчүлөрү. Тарыхбай мектепте аяктаган окуучулар мектебине кайдыгер эмес. Бири өзү окуган жерине кайра мугалим болуп калса дагы башкалары демөөрчү. Азыр жүргүзүлүп жаткан ремонтту 1984-жылкы бүтүрүүчүлөр атайын фонд түзүп, 2 жылдан бери көмөк көрсөтүп келишет. Жалпы суммасы $30 миллион ашык акчага ремонт жүргүзүлдү. 2017-жылдын күзүндө 5 миллион сомдон ашык каражатка мектептин тамактануучу жайы оңдолуп, ысык тамак долбооруна ийгиликтүү кошулган. Натыйжада башталгыч класстагы 600дөн ашык балага ысык тамак берилүүдө. Жайында болсо 10 класс заманбап оңдолуп түзөлдү. 16 миллион сомго бардык эмеректери, доскалары жаңыланган. Ремонт азыркыга дейре уланып жатат. Калган 20дан ашык кабинет дагы четинен жаңыланмакчы. В настоящее время азыркы тапта мектептин спорт аянтчасы оңдолууда. Волейбол, баскетбол, футбол аянтчалары ишке кирет. Андан сырткары айлананы жашылдандыруу аракети бар. 30дан ашык арча, ак кайың отургузулду. Ошондой эле короого таманташ бастырылды. Ушундай бүтүрүүчүлөр ата-энелер менен тыгыз кызматташууда. Биз окуучуларыбызга татыктуу билим бере алабыз деп эсептейм. Здравствуйте. Директор школы Инна Александровна. Мы рады вас приветствовать в нашей школе. Богатые традиции, богатые истории нашей школы. Старожилы говорят, что первое упоминание школы Толстого приходится на 1923 год. Президент иш сапарынын алкагында аталган билим уяга барды. Мектептин директору Инна Насибуллина мамлекет башчыга кенен маалымат берди. Директору мындан 20 жыл мурда бүтүрүүчүлөр чоң танапис кайрымдуулук фондун түзүшүп, ремонтко 30 миллиондон ашык сом бөлүп беришкенин айтып берди. Ал оңдолуп түзүлгөн гимнастика залын, жертөлөдөгү бөлмөлөрдү көрсөтүп берди. Мындагы кийим тигүүчү машиналарды дагы бүтүрүүчүлөр алып берген. Получили навыки шитья, как вы видите, у нас даже есть молодой человек. Бир корпусу толугу менен ремонттолгон класстарды көргөн президентке окуучулар ыр айтууга үлгүрүштү. Мамлекет башчы алар менен баарлашып жетекчиликтин коллективдин жасаган иштерине ыраазычылык билдирди. Президент бүтүрүүчүлөр чет жакта жүрүшсө дагы кичим экенине салам кошуп, билим берүү тармагына көңүл бурушуп жатканын өзгөчө белгиледи. Сырттан демөөрчүлөрдү тартып, башкаларга үлгү көрсөтүп жаткан мектептин директоруна ыраазычылык билдирди. Бул болсо ушул эле Балыкчы шаарындагы Манас номер 10-орто мектеби. Азыркы тапта 2100 бала окуп жатат. Негизи мектеп 1180 окуучуга ылайыкталган. Азыр ушул билим уя оңдоп түзөө иштерине муктаж. Эң негизгиси жылуулук системасын жаңыртуу керек.
Мектепте 28 жылдан бери таптакыр капиталдык ремонт боло элек. Быйылкы окуу жылында Чыңгыз Айтматов билим уясы толук реконструкцияланып жаткандыктан ал жактын окуучулары дагы ушул жерде тарбияланууда. Класстар абдан суук, күн тийбеген тарабында абанын температурасы 9 градуска чейин төмөн болот. Ошо тиги жергиликтүү коомчулуктан дагы бизди өзүнө сырткары калтырган жери жок. Ошо кышкысын келип, алар дагы жардамдашып, быйылкы жылы ошол 4 кабинетибизди кайрадан бузулган, ошо оңдоодон түзөөдөн чыгып калган кабинеттердин түтүкчөлөрүн кайра оңдоп жасап, бирок кыштан жакшынакай чыктык. Алар дагы бизде ошо көз жазында таштаган жок. Андан сырткары астынан 2 насосубуз жаңыртылды. Бирок баары бир система эскиргендиктен кайра эле ошол жылуулук системасы бүткүчөктү тен кайрадан күйүп кетти. Быйыл абдан суук мезгилде мектеп балыкчы жылуулук системасына кошулган, бирок 2 айга жетпей төлөм 1,5 миллион сомго жетип, жергиликтүү бийлик көтөрө алган эмес. Ошондуктан билим уя кайрадан электр жылуулугуна өткөн. Сыйымдуулугу 1180 балага эсептелинген. Азыркы күндө 2100 бала окуп жатат. Мамлекет башчы көйгөйлүү мектепте көрүп чыкты билим уяны көрсөтүп, маалымат берген директор терезелерде жылуулук системасын жаңылоо керектигин билдирди. Шаардык мэрия мектепти гранттык колдоого кошуп, терезелерди алмаштырууга тендер жарыялаган. Ысытуу системасын толук алмаштыруу үчүн смета түзгөн. Президент тез аранын ичинде ремонт жасалышы керектигин белгиледи. Айпери Самат кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Ысык Көл облусу. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сооронбай Жээнбеков Касым-Жомарт Токаевди туулган күнү менен жылуу куттуктап, ага бекем ден соолук жана мамлекеттик ишмердигинде мындан аркы ийгиликтерди каалады. Мамлекет башчылары ошондой эле эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана алдыдагы эл аралык көп тараптуу иш-чараларга катышууну талкуулашты. Сүйлөшүүнүн соңунда мамлекет башчылары өз ара пайдалуу кызматташтыкты ар тараптуу өнүктүрүүгө, эки бир тууган элдин бакубатчылыгы үчүн эзелтен берки кыргыз-казак достук, ынак кошуналык, союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө чечкиндүүлүктү тастыкташты. Өлкөнүн башкы багыттарынын бири бул атамекендик экологиялык жактан таза агропродукциясын экспортко чыгаруу. Биз дүйнөлүк рынокто өзүбүздүн экологиялык таза азыктарыбыз менен атаандаштыкка туруштук бере алабыз деп президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ысык Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында. Балыкчы шаарынын эли менен жолугушууда мамлекет башчы коңшу өлкөлөр менен, анын ичинде Кытай Эл Республикасынын рыногуна Кыргызстандын агропродукциясын чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлөрүн эске салды. Кыргызстанда чыгарылган деген бренди менен экологиялык таза айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана экспорттоо багытында иштер жүргүзүлүп жатат. Айыл чарба продукцияларын экспорттоо максатында Кыргыз өкмөтү тарабынан 2019-2020 жылдарга токтом кабыл алынып, каражаттар бөлүнүүдө деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. ШКУга кирген өлкөлөр менен товар жүгүртүү көлөмү өлкөнүн жалпы товар жүгүртүүсүнүн 71% түзөт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ШКУ кызматташтыктын чегин кеңейтүү бизнес форумунун жүрүшүндө билдирди. Инвестициялардын, товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн жана жумушчу күчтөрдүн эркин кыймылы сыяктуу натыйжалуу механизмдерди, бирдиктүү финансы, кредит жана бажы саясатын киргизүү, ошондой эле соода операцияларын жүргүзүүдө бирдиктүү валютаны киргизүү жана өнүктүрүү аркылуу келечекте бакубаттуу экономикалык уюм түзүлөт. Бул ШКУга кирген бардык өлкөлөр үчүн утуштуу, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Премьер-министр баса көрсөткөндөй, Кыргыз Республикасы үчүн ШКУ мүчө өлкөлөрү менен кызматташуу бул ириде туруктуу экономика, ийгиликтүү ишмердүүлүк жана инвестициялар, транспорттук түзүмдөрдү жана энергетиканы модернизациялоо, туризм жана заманбап маалыматтык технологиялар. Мухаммедкалый Абылгазиев өз сөзүндө белгилегендей, ШКУга мүчө өлкөлөрдүн бизнес коомчулук өкүлдөрүнүн катышуусундагы кооперациялык биржа форматындагы форумдун ишинин жыйынтыгы боюнча 2 миллиард АКШ долларынан ашуун суммалык документтерге кол коюу күтүлүүдө. Экономикалык долбоорлорду натыйжалуу ишке ашыруу үчүн ШКУнун, анын ичинде өнүктүрүү банкынын финансылык механизмдерин түзүүнү тездетүү керек. 18 жылдык ишмердүүлүгүндө Шанхай кызматташтык уюму абройлуу эл аралык жана аймактык уюмга айланды, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Идею проведения форума инициировало правительство Кыргызской Республики еще в октябре. ШКУ кызматташтыктын чек араларын кеңейтүү, бизнес форумун өткөрүү 2018 жылы октябрь айында өткөн мамлекеттик башчылардын саммитинде Кыргыз өкмөтү тарабынан демилгеленген. Форумдун негизги максаты уюмдун ар бир мүчөсүнө жемиштүү иш жүргүзүүсүнө шарт түзүү.
Ишкерлер чөйрөсүнө бул аянт өнөктөштөрдү табуу, жаңы байланыштарды түзүү мүмкүнчүлүгү. Жаңы идеялар айтылып, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча макулдашууларга алып келет. Мындан улам бизнес чөйрөсү бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашы керек. Жалпысынан ШКУ 3 миллиардтан ашуун калкты камтыган рынокко ээ. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк деңгээлде ШКУнун ички продукциясы 20%-ды түзөт. Бул 15 триллион доллар. 2018 жылы Кыргызстанга түшкөн түз инвестициянын көлөмү Кытай тараптан 250 миллион, Россиядан 155 миллион доллар түзгөн. Бул өлкөнүн кичинекей экономикасы үчүн ири сумма. Уюмга жаңы мүчө болгон Пакистандан эле былтыр 10 миллион доллардан ашуун инвестиция келген. Форумдун жыйынтыгында бизнес чөйрөсү ортосунда 2 миллиард доллардан ашуун суммага ар кыл тармактагы макулдашууга кол коюлат. Бул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү дал ушундай болду. Биз менен бирге болуңуздар.